Ассаламу алейкум, қасиетті қырғызстандықтар, урматтуу замандаштар. Кече баарыңыздарға белгилүү болгондой, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын иши райондар аралык Бишкек шаарынын административдик сотунда каралды. Биз баардык мыйзам бузууларга БШК тарабынан өз ыйгарым укуктарын ашыкча алып кеткендиктерин далилдеп бердик. Азаттык радиосу аркылуу түз эфирден сиздер угуп турдуңуздар. Ал жерде эч кандай маалыматтык иш айтып, башкача берүүгө мүмкүн эмес. Сиздер өзүңүздөр ынанган болушуңуздар керек. Биз тарабынан Конституциядагы, мыйзамдагы кылдай бузулган жок. Мен кече айттым. Эгерде мыйзам жолу менен чечим кабыл ала турган болсо, сот ийненин учуна илип алар шылтоо жок. А эгерде саясий буйртма менен чечим кабыл ала турган болсо, анда биз бир саясий партия катарында алсызбыз. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, ар бир жарандын шайлоого жана шайланууга укугу Конституцияда, ата мыйзам болгон мыйзамда баса белгиленген, көрсөтүлгөн. Ар бирибиз өз укугубуз үчүн, өз жарандык укугубуз үчүн күрөшүүгө милдеттүүбүз жана укуктуубуз. Бул күрөш эми жалгыз Бүтүн Кыргызстан жөнүндө болуп аткан жок. Бул күрөш Кыргызстандын жарандарынын шайлоого жана шайланууга болгон укугун калыбына келтирүү. Башкача айтканда, сиздин, менин жана кыргызстандыктардын укугу болуп калды. Бул тебелөө ошол БШКнын 9 гана кишисинин каалоосу менен, а мүмкүн бир жактан чалынган бир телефон коңгуроосу менен 100 миңдеген, миллиондогон кыргызстандыктардын укугун тебелөөгө жол бербешибиз керек. Кече сотто БШК өкүлдөрү уламдан улам кайра жаттап алган тотугуштай болуп сайрашты. Мен аларды аяйм. Жаш жигит, жаш кыздар экен, келечектери бар. Бирок аларды аргасыз, себеп ушинтип айтасыңар деген буйрук менен барышкан. Өзүңүздөр байкадыңыздар. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы дейт. Тизмени өзгөрттү деген доомат коюп атат. А биздин жактоочу суроо берди. А сиздерде башка тизме барбы десе, жок деди. Бул кызылдай калып деди. Мына ошол башка тизменин жок экендиги, жападан жалгыз бир гана тизменин бар экендигин биз ошол жерден далилдедик. Экинчиси, сиздер дейт, жашыруун добуш берген жоксуздар деген дооматты койду. А биз сиздерге көрсөтүп келебиз, массалык маалымат каражаттарынан тараткан маалымат эмес. Кээ бир саясий партиялар өзлөрүнүн сайттарына илген видео тасмалардан көрүп отурасыздар. Бүтүн Кыргызстанга караганда 5 эсе ачыгыраак добуш беришип атканын көрөсүздөр өзүңүздөр. Биз съезд өткөн комнатада эмес, залда эмес, башка жака чыгып барып добуш берип атабыз. Биздин жашыкты БШКнын атайын даярдалган жашыкчасы, урнасы. Башка партиялар өздөрү каалагандай жасап келип добуш берип атат. Мындайча айтканда, баарына бирдей мамиле кылабыз деген сөз куру сөз болуп атат. Карап көрүңүздөр, өзүңүздөр күбө болуңуздар. Эгерде биз бир жерден кылдай кыйшайган болсок, анда биз мойнубузга алмакпыз, ал каталарды жойгонго аракет кылмакпыз. Күнөөсүз жерден күнөөлүү болуп, айыпсыз жерден айыптуу болуп, дагы да болсо ошол Бүтүн Кыргызстан маданияттуу партия, мыйзамды бекем кармаган партия, тынчтыкты каалаган партия, булар тополоң салбайт деген баягы чирип калган ойлору менен ушундай чечим кабыл алган көрүнөт. Эмне үчүн Бүтүн Кыргызстан катталсын деген чечимди жокко чыгарбай туруп, катталбасын деп 40 мүнөттүн ичинде өзгөрүп кетти. 9-чу киши жетпей атса, бир эле күндө жогорку кеңештин депутаттыгын токтотуп, бир эле күндө Борбордук шайлоо комиссиясына мүчө болуп шайланып барган Шайназаров мырза мынчалык шашылыш болду. Эмне үчүн танапис деп жарыялап, эмне үчүн күн тартибинде турган 10-чу маселе Бүтүн Кыргызстанды каттоо жөнүндөгү маселени Шайылдабекова айым өз билемдик менен күн тартибин бузуп, эң артка калтырып, мына ошол жигитти күтүп жатты.
демек бұл қоңырау болған. Мына ушул 9 киши тарыхта қалады. Тарыхта аттары қалады ушул 9 кишинин. Конституциялык укукту тебелеген, адамдарга бирдей шарт түзбөгөн, өзүн билемдикке барган, өз ыйгарым укуктарын адаттан тыш көтөрүп жиберген катарында тарыхта калышат. Кече митинг болуп аткан жерде Кызыл Кыядан келген бир азамат аябай сонун бир уламышты айткан экен. Ошол уламыштан жыйынтык чыгарышса жакшы болмок бул азаматтар. Бул да өтүп кетет. Кече эле мыйзамсыз шайлоолорду өткөргөн президенттер бүгүн кайда? Алардын жыты да жок. Ошондуктан урматтуу, касиеттүү кыргызстандыктар, өз укугубуз үчүн, өз келечегибиз үчүн, өз тагдырыбыз үчүн жалпы баарыбыз күрөшпөсөк, чындыгын айтканда биздин жалгыз бүтүн Кыргызстан партиясынын күчү жетпей калчудай көрүнүп атат. Эгерде конституция менен, мыйзам менен күрөшө турган болсок, биздин күчүбүз да, акылыбыз да, тажрыйбабыз дагы ашып турган кез. Бирок түзүлгөн кырдаалда Кыргызстанда мыйзам да, конституция да иштебей калган учурда мен сиздерге кайрылып турам. Жардам бериңиздер. Адилеттүүлүктү, чындыкты, акыйкатты орнотууга жардам бериңиздер. Арамдыкты, арамзалыкты, караңгылыкты жеңүүдө күч кубат бериңиздер. Биздин келечегибиз өзүбүздөн көз каранды. Жаркын өлкөдө, мыйзамдуу, ыймандуу өлкөдө жашайбызбы? Же кимдин акчасы көп болсо, кимдин билеги күчтүү болсо, ошол туура болгон мамлекетте жашап калабызбы? Мен бүгүн кайрылуудун негизги себеби сиздерге терең ыраазычылык билдирүү. Жерлерден бизге колдоо көрсөтүп аткан ар бир азаматтарга, айыл апаларына, аксакалдарга терең ыраазычылык билдирүү. Бизди колдоп келген башка саясий партияларга терең ыраазычылык билдирүү. Ушул эле жерде Кара Санат айлык менен кээ бир айылдарга барып, кээ бир партиянын өкүлдөрү барып, бүтүн Кыргызстан кирбей калды, эми бүтүн Кыргызстан деп чуркап жүргөндөр биз тарапка өткүлө деген Кара Санат айлардын иш аракеттерин дагы билип турабыз. Алардын дагы ар бири өз ниетине, өз пейилине жараша болсун. Бизди өтпей калды, кирбей калды деп кол чаап, кубанып жүргөн эрте кубанып атасыздар. Биздин келечегибиз Кудай буйрса алдыда, биз эл менен биргебиз, жеңиш биз тарапта болот. Аман бололу.